келип катышып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Well, I would like to extend my gratitude to you for participation. And also one thing I'm so glad to have seen, and I want to also express our appreciation from the UN for your really important presence and statement in Glasgow. Мен ООН'дун атынан сүйлөп коет элем Садыр Нургалиевич. Сизге чоң ыраазычылык, Глазгоға барып сиздин айтылган сөздөрүңүз абдан мыкты болду, жана далилдүү болду. Committing to carbon neutrality by 2050, the work of your government in that direction, it sets such an important policy direction, and we will do whatever we can to support Madam Kutmanova and other members of the government in implementing, helping the country to. Рахмат колдоп бергениңиздерге. Былтыркы жылы баягы Глазгода барганда быйыл тоолорду өнүктүрүү, туруктуу өнүктүрүү жылы, мөңгүлөрдү сактоо жылы деген темилге көтөргөнбүз. Ушуну жылды жарыяласак деп. ООНдо 76-сессияда колдоп берди. Терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүнкү иш-чараны жылда улантабыз. Ошол үчүн жашыл мурас деп койдук. Жылыга 6 миллиондон көчөт отургузуп туралы деп атабыз. Бүгүнкү иш-чаранын жүрүшү менен ноябрь-декабрларда эле тапшырма бергенмин. Бүт мамлекеттик структураларга, айыл өкмөт, аким, областтардын бардыгына. Январь-февраль менен немени даярдайсыңар, көчөттөрдү. Кышты анан жазында массалык түрдө отургузабыз деп. Азыр бүгүн бүт республика боюнча жүрүп атат. Айыл өкмөттөрдө, райондордо, областтардын центрларында. Президент Садыр Жапаров эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен Кыргызстандагы экологияны сактоо маселесин талкуулады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 12 мартта Алаарча Кыргыз мамлекеттик жаратылыш багында жашыл мурас улуттук өнөктүгүнө старт берип, ПРООНдун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү менен Луис Чемберлен жана ЭККнун программалык кеңсесинин башчысы Алексей Рогов менен баарлашты. Луис Чемберлен белгилегендей, президент Садыр Жапаровдун Глазгодо өткөн климаттын өзгөрүшү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнөлүк лидерлеринин саммитинде сүйлөгөн сөзү абдан маанилүү. Сиздердин экологияны сактоо маселесине ушундай көңүл буруп жатканыңыз абдан маанилүү. Биз мындай демилгелерди колдойбуз, деди ПРООНдун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү. Ал Кыргызстандын энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруусу өлкөдөгү жумушсуздук маселесин чечүүгө оң таасирин тийгизерин белгиледи. Анын айтымында ПРООН республиканын бул демилгелерин колдойт. ЭККнун программалык кеңсесинин жетекчиси Алексей Рогов Кыргызстандын климатты коргоо боюнча жүргүзүп жаткан иштерин жана Жашыл Мурас улуттук компаниясын колдоорун билдирди. Мамлекет башчысы эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө улуттук өнөктүккө катышып, колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо демилгесин колдоосуна ыраазычылык билдирип, Кыргызстан кичи ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыра баштаганын белгиледи. Ал белгилегенде Кыргызстан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн 10% гана пайдаланууда. Быйыл мамлекет ГЭСтерди курууга өзгөчө көңүл буруп, Камбарата ГЭСинин курулушун баштоону пландап жатат. Бул сууну үнөмдөө менен чектелбестен электр энергиясын экспорттоого да шарт түзөт. Президент Садыр Жапаров ошондой эле быйылкы жылы өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жана айыл чарбасын өнүктүрүүгө, ирригациялык системаларды калыбына келтирүүгө, жеңилдетилген насыяларды бөлүүгө, сапаттуу үрөн сатып алууга өзгөчө көңүл буруларын кошумчалады. Эгерде чачыңыз төгүлүп, сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга 1 күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар. Биздин ушу Садыр Нуркожоев келгени биздин элдин күткөндөн ошо Алла таалам кабыл кылды окшойт. Канчадан бери күтүп аттык эле, 30 жылдан бери күтүп атканбыз. Ошол реформанын эң эле жөнөкөйүн айтайын, эң эле жөнөкөй ушул коррупция менен күрөшүүдө өзүнүн бир эрктүүлүгүн көргөзүп жатат. Эми жанагы мен ыраазы болгонум жанагы инвалид детстволордукун. Ошолордуку мурун багыштар 5000 сом тегеренди алчу экен, азыр 10 000 сомго көтөрүп турат. Бул эң жакшы. Экинчи вопрос мен өзүнүн чегарасы катары айтайын. Чегара, мына чегарада биздин айлык өтө начар болчу. Мына сен Баткенде кызмат кылгам, ошол Баткенде эле заставалар жок болчу, жерлер бар болчу. Ошол жана чегара такталбагандыктан
өтө оор абалда, азыркы күндө эле оор абалда туруп атат. Ошол чек арачылардын айлыгын көтөрүп берди мына. Абдан сону мына дагы көтөрөм деп атат быйыл буюрса ошол силер чек араны кайтарып бергиле, калган шартыңарды мен түзүп берем деп. Эл башы өзү келип ушундай элдерге аралашып, коомдук иштерге өздөрү да катышып жаткан аябай кубанычтабыз. Баягы бул бир ишти башташ үчүн дагы ошол жердин башчысы өзү аракет кылган болсо, башка элдер да ошону көрүп баягы иш кылганга да бир түрткү болот деген ойдомун да. Анан азыркы президентти колдойбуз, жүрүп аткан саясатын колдойбуз, жакшы, аябай жакшы иш кылып атат. Дагы реформаларды жүргүзүп атат. Биз дагы жөн турбай ушундай биз мындайча айтканда мамлекет бизге эмне кылат дебей, наоборот биз мамлекетке эмне кылып жатабыз деген ошондой суроону берип, биз да мамлекет үчүн иштешибиз керек. Ошо мекемеге кызмат кылыш керек, ушундай айрылган чөйрөнү коргоп, элдердин социалдык абалын жакшыртууга биз дагы ушундай көмөк кошушубуз керек да, менин оюмда ушундай. Келер менен аке кумтөрдү алды. Каналды эмне кылды? Компьютерный управление өчүрүп, полный өчүрүп качып кетишти. Бирок аке биздин жаш жигиттер, адистер бар экен, кумтөрдү иштетип атат. Убагында биз деген бюджет акча жок болуп, галош менен, солярка менен пособие айлык алганбыз. Ал башчыдан өткөн. Бирок мында да бюджет акча жок экен мен Кудайга шүгүр. Айлык убагында берилип атат, пособие берилип атат. Мына бүгүн 11-10 кач кассада көчөдөн очередь. Акча бар. Акча түшүп атат. Каяктан түшүп атат? Себеби ошол кумтөрдү мамлекетке алып уже иштетип атабыз да. Ошондон үчүн аке. Мага бир сөз жакты да. Ар бир кыргыздын үйүндө алтын болсун деп айткан сөзүчү. Туп-туура политикада четке чыкпасын. Ар бир кыргыздын үйүндө алтын болуш керек. Себеби кийин мамлекеттин башына оруч түшкөндө биздин мамлекет ошо алтынды бизден сатып ала баштайт. Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстан тарыхында 30 жылдан бери военный техника алынды. Туугандар, военный техника өзүнүн акчасы алып атабыз да. Армияга жакшы мамиле кылат да. Акай уган мен чыккан. Мен Швейцарияга армиянын кереги жок деп чыккан да. Ошондон аке армия талкаланып, солдаттар аш жылаңач болуп калган да. Жакшы сөз бар. Государство, которое не кормит свою армию, она будет кормить чужую армию деп айткан да. Ошону унутпаш керек да. Буюрса үмүт бар, колдойбуз, жакшы эме иштер кылып жатат. Бүгүн Жашыл Бурасы мамлекеттик программанын башталышы болуп атат. Мына Аларча паркында бүгүн дарактарды тигебиз. Анан жол картасы боюнча биз ошо иштеп чыкканбыз, кабыл алынды. 70 миллион даракты 30-жылга чейин биз ошо бүт жалпы Кыргызстан боюнча тигебиз да. Анан быйыл 6 миллион дарак. Ошондо азыр питомниктерде, Токой чарбанын питомниктеринде, биздин жана заповедниктерде, парктарда 6 миллион 370 миң ушу дарактар бар да. Бүгүн ушу баштап туруп, анан бүт региондордо, областтарда жашылдандыруу ушундай посадкалар башталат. Ошол эле учурда биз ушу жол картанын негизинде иштеп, донорлор менен, анан өзүбүз жанагы эл аралык климаттык фондорго ушундай долбоорду баштадык деп маалымат бергенбиз. Ошонун негизинде биз ошо каржылоо жагын чечип, анан ушу жанагы айыл өкмөттөргө, район акимдерге, полномочный жана представитель областной губернаторлордун баары менен бир иш кылып, ушу жалпы анан мына демилгечилер, элдин өзүнүн экоактивисттери баары бияка салым кошушат да. Негизи бул программа ар бир Кыргызстандын жаран 10 дарак тигиш керек да. Кайсы түрлөр каалаган түрүндө жакында? Жерде мына бүгүн ёлкаларды тигебиз, анан бирок башкалар да болот да, ошо сосна, береза, иши кылып азыр питомниктерде кандай дарактар болсо ошонун баарын кайсы жерге ыңгайлаштыруу, ошондой тигүүлөр болот. Анан дагы жанагы ушул программанын ичинде жана биз алма, өрүк ошондой сад деп коебуз да, ошонун баарын ар бир областта бир чоң мындай бир 100 гектардан ашык ошондой да программада бар да. Мен туура түшүндүм, бул тоо этектерине эле эмес, түздүк жерлерге деле, шаар ичине, айыл иштерине деле. Шаар ичине, парктарда, сквердерде, анан мына жарандардар үйлөрүнүн тегерегинде, көчөлөрдө, анан ошо айыл өкмөттөрдүн жерлеринде, не только тоолордо, баардык жерде бүт Кыргызстанды ошо жашылдандырууга айлантабыз да. Жана 6 миллион деген каяктан келет? Бул эң биринчи бизде жана жаратылыш
фонд бар бизде, башталышы ошондон бир аз эле акча бар ал жерде. Бирок биз ушу жана климаттык фондко кайрылып атабыз, эл аралык донорлорго кайрылып атабыз. Алардын баары ошо биз климаттыкка туруктуу деп быйыл биздин жыл 22-жыл президент указы менен жана толук экосистемага анан климаттык туруктуулукту деп жарыяланды. Донорлордун баары билет, анан эл аралык элчилерди да чыгарганбыз. Баары демилгени биздики колдоп атышат да.